$78.000 бир аз кеми бар. 6 сотық жер тилкесиндеги 4 бөлмөлүү үй, кошумча 2 бөлмөлүү временка, үй чочок, навес жана бак дарактар менен кошо сатылып жатат. Амансыздар бардактуу тез кабардын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен экранга жакыныраак келиңиздер. Ой туугандар, бүгүн биз сиздерге Ошко жакын жерден Кара Суу шаарынын Телман айылы Жаныш Маккамбаев көчөсү 70 даректеги ушул үйдү тартып көрсөтүүдөбүз. Эгерде сиздер Кара Суу базарында соода тармагында иштеп жаткан болсоңуз, базарга жакын жерден жер үй издеп жаткан болсоңуз, анда издегениңиз бизден табылды деп эсептеп кое бериңиз. Сонун жерден под бизнес жер тилкесиндеги 4 бөлмөлүү үй боюнча сөз кылмакчыбыз. Видеонун аягына чейин күзөтүп барыңыздар, биз сиздерге толук маалымат беребиз. Жүрүңүздөр. Учурда мен Ош Кара Суу негизги автожолунун боюнда турамын. Эгерде сиздер Кара Суу тараптан келе жаткан болсоңуздар, Центральный мечиттен өтүп, Ош тарапка бара жатканда Савай каналы бар, ошого жетпей. Эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, каналдан бери 300 метрдей өтүп, жолдун сол тарабына карасаңыздар, Жаныш Маккамбаев көчөсү 70 даректеги үй маңдайыңыздардан чыгат, урматтуулар. Мынакей жолдун экинчи тарабы ийне жалбырактуу арчалары эгилген. Бул дагы чоңоюп баратат, жашылдандырып көктөндүрүп, сонун жайда десем жаңылышпайм. Бул жердеги бак дарактардын ортуна дагы жеңил курулуш материалдарынан дүкөнчө же бизнестин түрүн куруп акча тапсаңыздар болот, достор. Мына үйдүн короосу, айланасы бүт песка блоктор менен тосулган. Мынакей урматтуу достор, келип калдык. Эми бул жагы жашылдандырган, көктөндүрүлгөн, таза суу, сугат суу, проблема жок, достор. Үйдүн узун турасын айта турган болсок, 9/11 бышка кирпичтен салынган. Көп жыл боло элек, 4-5 жыл болду, эми 5-6 жыл болуп калды окшойт. Бардык шарттар каралган. Андыктан жүрүңүздөр, сиздерге тааныштыра берейин. Ушул жерден чыгып түшө берет экенсиздер. Жакшы экен, тосулуптур. Эми жамгыр жайбы, мөндүр жайбы, эмне жааса дагы кеңири ишиңиздерди кыла бересиздер. Анан унааңыздарды ушул жерге токтотуп койсоңуздар болот. 2 унаа кенен батат экен. Кана, бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул коридор. Коридорду көрдүңүздөр, жасалгаланганды көрдүңүздөр. Оң тараптан баштай берейин. Бул жагы болсо детский комната. Видеодон байкадыңыздар кандай ремонттолгондугун, узун туурасын деле байкадыңыздар болуш керек. Бул конок бөлмөсү, зал, абыйлар чапташтырылган. Бул жак потолок жасалгаланган, занавеска пардалар тартылуу, көчө тарапты караган 2 терезеси пластиктен, 2 көздүү. Анан ар бир бөлмөгө мына ушундай жылуулук, отоплениясы киргизилген, достор. Асты болсо паркет эмес экен. Ламинанттар басылыптыр, жакшы. Эшиктери жеңил желпи жыгач эшиги экен. Так, эми бул жака назар салыңыздар. Жуунуучу бөлмө, стиральный машина жана жуунуучу ваннасы, аристон бар экен, раковина. Бүт бардыгы бар, асты кафелденген. Шаардагыдай шарттар түзүлгөн, андыктан кыжалат болбойсуздар. Бул 2 бөлмө, буюрса уктоочу бөлмөлөр. Жүрүңүздөр, назар салыңыздар. Бул эмеректер калабы кетеби билбедим, ээси менен сүйлөшүп аласыздар. Мына чакан 3,5 4 же 4/4 болуп калат. 2 окшош бөлмөлөр орун алган. Мынакей потолоктор МДФ каражаттары менен кооздолгон, люстра илинип турат. Бул жактан бир терезе, жылуулук киргизилген, абойлонгон. Асты ламинат. Бардык эле үйдүн асты пол тарабы ламинаттар басылыптыр. Бул жагы болсо жаштардын бөлмөсү экен. Эми бул дагы эми спальный бөлмө. Эмеректердин бардыгы кетет. Бошотуп берсе керек. Эми сепке келген эмеректер да. Ошол бул жака чердакка чыгып кетиши мүмкүн. Кыскасын айтканда, чатырдын астына эмне ишиңиздер болсо, ушул жерде ачып чыксаңыздар болчудай. 2 терезеси бар экен. Башында айткандай, бардык бөлмөлөр айнектери пластиктен. Эми урматтуулар, үйдүн сыртындагы курулуштар менен таанышалы. Көрдүңүздөрбү? Үйдүн кожойкеси кандай сонун адам. Гүлдүн түрүн өстүрүп коюптур. Тапчаны бар экен. Муну эми сүйлөшөт окшойсуздар. Бул жылып кураштырыла турган сөөрү тапчан экен. Бул жерде 5 тоннага жакын суу сактаганга кампа бар. Таза суу, гиластар орун алып тур, мына кокон гилас. Жүзүмдөрдү караңыздар, өстүрүп, жүзүм арка кылып койсоңуздар болчудай экен. Бул жерде бир бөлмөнүн асты подвал, салаттарды, кыямдарды, банкаларды жайгаштырасыздар. Эми бул жагы жылуулуктун печкасы, мотору ушул жерде көмүр менен иштейт. Мынакей.
Андан ары бул жагына кире турган болсоңуздар, бисмилла. Бул ашкана. Кышында кыштай турган, жазында жаздай турган универсал комнатанын ашканасы. Муздаткыч калабы кетеби билбедим, бирок эмерек ушул жерге жайгаштырылган. Олтуруп тамактана бересиздер, чакан ашкана. Бул коноктор келсе, коноктосо турган, болбосо өзүңүздөр телевизор көрүп, кышында кыштай турган универсал комната деп айтсак болот. Мына. Буларга дагы жылуулук киргизилген достор. Бул бөлмөлөргө занавескалар тартылат, айнектер, терезелер пластиктен, анан чымын-чиркелер үчүн атайын мына ушундай торчолор тартылган. Жакшы. Кыскасын айтканда, кирип эле жашай бересиздер да, той жасай бересиздер. Көчүп келгенден кийин. Ага даяр. Сыртында болсо бак-дарактар, гүлдөрдү өстүрүп койгон, суу чыгат. Үй чочок буйруса жакшылыгыңыздарда кызматта кафелденген. Аз гана эле отун менен бир аш демдеп алсаңыздар болот. Анан ушул отун менен аш пишса керек. Бул жакта раковинадан суу чыгат. Чыгарып да көрсөтүп коеюн, мынакей. Оппа. Бул жагы навес узун. Каалагандай кылып пайдалансаңыздар болот. Бул жерде олтуруп тамактанасыздар. Бурчта ажаткана жайгашкан. Ал эми бул жакта болсо тандыр. Тандырга от жагып, нан жаап жейсиздер буйруса. Бул жагында тоок баксаңыздар, тукумун жейсиздер. Тоок гана бул жагы. Анар бар экен, алма, өрүк, көчөттөрү бар экен. Шабдалы, слива, жүзүм, кокон гилас, атүргүлдөр, помидор, болгарскийлерди өстүрүп коюптур. Сиздерге насып кылсын. Башында баасын айтып жакшы кылдык. $78.000 бир аз кеми бар, сүйлөшүү жолдору каралат. Мечит, мектеп, бала бакчалар жаныңыздарда бар. Анан эми балдар бакчасы жаныңыздарда бир экөөсү бар. Андагы баса белгилеп айтып өтөйүн. Калган маалыматты биздин тез кабардын башка Instagram, TikTok'тордон алсаңыздар болот, кыска нуска. Жер издеп жаткан, үй издеп жаткан, жер үйгө чыгам деп издеп жаткан тууган урук, жоро жолдош туугандарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар бул видеону. Содаңыздар берсин, агарыңыздар, көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр, уул үйлөп кыз чыгарыңыздар бул жерден. Кызыл документи бар.